урматтуу министрдин орун басары. Ушул кредитти азыр биздин кесипдештер колдоо берсе, Кыргыз темир жолу өзү төлөйбү келечекте же республикалык бюджеттен төлөнөбү? Ушул боюнча кыскача маалымат берип койсоңуздар. Темир жолу өзүнүн каражаты менен төлөйт, бул кредитти өзүнүн каражаты менен жабат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, Кыргыз темир жолу кийин жакшы ийгиликтер жаратып атат. Өзүңүз жакшы билгендей, былтыр 5 километр өз күчү менен Кочкор балыкчы темир жолу салынган. Быйыл өз күчү менен 15 километр дагы темир жол салган атат. Андан сырткары жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолдору салынган атат. Ошол себептүү бул каражатты Кыргыз темир жолу өзүнүн пайдасынын эсебинен жабат. Рахмат. Анан азыр айтып кеттиңиз, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу качан башталат? Азыркы мезгилде өзүңүздөр жакшы билгендей, 3 тараптуу Өзбекстан, Кытай, Кыргызстан техник экономикалык негиздемесин тапшырма берилген Кытай темир жолу корпорациясына. 6 июлда техник экономикалык негиздемеси толук бүтөт. Кыргыз темир жолу заказ катары кабыл алат. Ошондон кийин жанагы финансылык модель аныкталат. Кандай деңгээлде курабыз, кимдер катышып турат деген ошондон кийин башталат. Бирок биздин сүйлөшүүлөр боюнча Кытай тараптагы, Өзбек тараптагы бул жолдун эрте башталышына абдан кызыктар. Анткени себеби бул абдан кыска темир жолдук коридор болуп эсептелинет. Рахмат. Да бир суроо да, урматтуу темир жолдун жетекчиси. Ушул Кытай, Кыргызстан темир жолу бүтүп калса, Кудай буюрса, жүк ташуучу эле темир жол болобу же элдерди да ташый турган бир элде болобу? Саламатсыздарбы, Рыспек Исламович. Турайтас, и грузовые будут перевозки, и также будут пассажирские перевозки. Да, в этом плане мы в обязательном порядке это рассматриваем. Не только грузовые, но и, соответственно, пассажирские. Почему? Потому что в последующем у нас есть большой грандиозный план, это по соединению севера и юга. Соответственно, уже в последующем север и юг будет соединен, и пассажирские перевозки будут намного безопаснее и намного короче автомобильной трассы. Рахмат, түшүнүктүү.